Жол тыгынын азайтуу максатында салынып жаткан 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу жай айында башталган. Азыр курулуш иштери 80%га жакындап калды. Куруучу компаниянын маалыматында курулуш иштери белгиленген убактысынан кечигип жатат. Буга көпүрө салынып жаткан тилкеде унаа кыймылы таасир эткен. Ош шаарынын кире беришиндеги Монуев көчөсү жабылгандыгынан кийин курулуш күчөтүлгөн. Азыркы учурда кошумча көпүрөлөрдү оңдоо иштери жүрүп жатат. Курулуштун сапатын тийиштүү адистер тарабынан тыкыр көзөмөлдөө дейт адистер. Азыр биз кошумча УАМ каналын Якалы каналын кошумча жумуш кылып ачып, башкадан УАМ каналын четтерин чоңойттук, жолго кошуп, азыр Якалы каналын капиталдык түрүндө ачып, башкарадан куруп жатабыз. Азыр котлован баары казылып бүткөн, азыр обратный засыпка ташып уже даярдап атабыз. Бетон иштери январдын орто ченде чейин бетон иш баары бүтөт. Өтмөктүн курулушунун алкагында аталган көчөлөрдө мыйзамсыз салынган 13 имарат бузулду. Муну менен катар канализация жана суу түтүктөрү алмаштыруу иштери да жүрүп жатат. Азыр бул жерде 50ден ашык жумушчулар иштеп атат. Бетонщиктер, сварщиктер, техникабыз 20 техника бар. Бул жерде салкындуу суу түтүктөрүнүн 600 диаметринден 340 метр, 200 диаметрден 440 метр алмаштырдык. Андан сырткары 825 диаметрде таза сууну алмаштырганбыз. Андан сырткары 35 киловатт чоң чаңалдагы кабелди 3 линияны тарттык. Курулушка байланыштуу Масалиев көчөсүнүн кесилишинен УАМ көчөсүнө чейинки тилке унаа кыймылы үчүн жабылды. Унаа каттамдары үчүн альтернативдүү жолдор каралган. Эске салсак, Ош шаардык мэриясы шаардагы автоунаа тыгындарынын деңгээлин төмөндөтүү максатында бул 2 деңгээлдүү өтмөктүн курууну чечкен. Курулуш үчүн жалпы 270 миллион сом каражат бөлүнгөн. Жаңылай Каныбек кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.